Рахмат. Нурболот Төлөшович, аябай жакшы айттыңыз. Бирок мен бир нерсени айтат элем. Мунун баардыгы биз айтып аткан цифралар, муну жазадык деген жазып аткан баары жакшы. Бирок эми сиз жакшы адиссиз, Нурболот Төлөшович, билесиз да. Эл эң жөнөкөй нерсени каалап атат. Азыр 118ге телефон чалганда келип, тестти алып, анан ошо кайсыл жерден алам, качан алам, канча акчага алам деп атат. Эки лаборатория белгиленген. Биринчи мамлекеттик лаборатория, экинчи Банецкий лабораториясы. Азыр жашырылып айтылбай атат, ачык айтып коеюн, 3 күндөн бери Банецкий да албай атат, мамлекеттик да лаборатория албай атат. Кыргызстан кичинекей, бардыгын билебиз. Ал жердегилер айтып атат, толуп кетти, эл көп болуп кетти деп атат. Мисалы, мамле 118ден 2-3 күндүн ичинде келип атышат. Мына тегерегибиздин бардыгы ооругандар чакырып атышат. Күнү-түнү чырылдап атышат. Мени баягы Белекулу депутат катары деп күндүз да түндө да кайрылышат. Нурболот Төлөшович. Анан биз депутаттар мүмкүн министрлер чакырганда мүмкүн бир сутканын ичинде же тез келип калаттыр. Бирок эл кыйналып атат, каалайсызбы, каалабайсызбы? Келбей атат. Анан Банецкийлер жабылды. Банецкийден сурадым. Эмне үчүн жабылдыңар десем, холодильниктер толуп калды дейт. Аппаратуралар ысып кетти дейт. Азыр келип, мисалы, бир үй-бүлөдө 5 киши болсо, бирөө температура болуп атса, бирөө келип аныкын гана алып, үйүн жанды үй-бүлөсүнөн албайсыңарбы деп айтып атат. Жок, биз ала албайбыз. Бизде неме убактыбызда жок, башкада жок. Кыскараак айтсаңыз. Эл өңүнө жөнөкөй нерселерди, Нурболот Төлөшович. Эмне үчүн убагында келбей атат 118? Врач жетишпей атабы? Айттыңыз. Медсестра жетишпей атабы? Айттыңыз. Элге ачык маалымат эле берип туруш керек. Хорошо, буга бир комментарий берип коеюн. Сиз туура айтып атасыз, ушу акыркы 3 күндүн ичинде ушундай жанакындай проблемалар чыкты. Анткениден лабораториянын баары деген бүгүнкү күнү аябай нагрузка менен иштеп атат да, ошончолук бүгүнкү күнү деген аябай ажиотаж көтөрүлүп кетти. Анткени элдин ичинен дагы баягы мурда өзүбүз барып алып жүргөн учур болгон мобилдүү бригадалар башынан түзүлүп, элди тейлеп атканда, үйүнөн чакырганда барып, ошол жерден анализ алып келип, кайра кетип жасап аткан учур болчу. Бүгүнкү күндө элдин саны аябай көбөйүп, 118 связьды да коштук, 112 да иштеп атат, 103 дагы каналдар иштеп атат. Бүгүнкү күнү бирок жанакындай баштап иштеп атканда 4 оператор болсо, бүгүн 12 оператор. МЧСтин базасында дагы коштук. Бүгүн аракет жөнүндө айтып атамда, мен деген баягы процессти толугу менен тейлеп алдык деп айткан жок. Мен аракет көрүп атабыз. Анткени мореки проблема чыкты. Бүгүнкү күнү мына ошонун үстүнөн чечкендин аракетиндебиз. Анткени бүгүн бул проблема чыгып атат, эртеңки күнү мына лабораторияныкы дагы чыгып атат. Анткени ал жерге ар бир лабораториянын өзүнүн жана потенциал мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондо деген мына Банецкийдики келгенде аласың деп эле ошол жерде жүрүп атат. Мынакей мамлекеттик органдардын баары ал жерге тизилип туруп алган. Бизде 200 киши бар, бизде 500 киши бар, бизде морекинде болуш керек. Мына бир депутат акчасын төлөп кезек болуп атат. Акчасына бере албай атат тестти. Мына акчасын частный лаборатория бирөө эле Банецкий. Аныкы деле биздин эле лабораторияныкында эле мүмкүнчүлүк. Аныкы деген завод эмес, аныкы деле ошол эле бир эле аппарат, ошол эле 3 киши иштейт. Ошол эледен жанакы орто есеп менен 200-300 эле анализ жасай турган мүмкүнчүлүгү бар да. Анан алып келтирип эле аласың деп алдырып, анализдин баарын 1000ге жеткизип салганда, анан айласы жок, анан деген мен жаап туруп, биякты тоңдуруп салганда болбойт да, күндө оперативно чечем деп. Мамлекеттик лабораториянын баары деген бүгүнкү күнү лаборанттар дагы уже бутуна турбай калды, суткасы менен иштетип атат. Бүгүнкү күнү аппараттын 5-өө күйүп кетти. Ушуну айттыңыз да, ушул маселени кантип чечели сүйлөшөлүк да. Муну айткан себеби мына азырдан Кореядан 2 келди, 2 аппаратты алып келдик. Бүгүн Кыргызстандын ичиндеги башка органдардын, башка мекеме уюмдардын баарын кыдырып чыгып, колунда турган аппараттардын баарын алып келип, ордоруна коюп баягы иштетип атабыз. Бүгүнкү күнү иштебей калган, тейлемей калгандар жок, просто ушул баягы объем жумушу деген аябай көбөйүп кеткендиктен болуп атат. Ал жерден алып келип каалагандар аябай көп болуп атат, бирок жеке менчик лабораторияларды ушул жумушка тарта албай жатабыз. Анткениден бул өтө кооптуу вирус болуп туруп, баарынын деген ошол жерде шарты келбей калды. Банецкий деле өзүнүн базасында иштеген жок, анткени ал бизге жардам берем деп кайрылганда биз ушул мамлекеттик лабораториянын эле бир капталын бошотуп берип, биз ага режимди тартууладык. Режим менен иштегиле, ооруп калбай, таза элди тейлеп бергиле деп.
Анан бизге 5000ден ашык бекер исследование бизде болчу. Социалдык проблема жасап, Бишкектеги жаңы медицина кызматкерлерин, жаңы күч структураларынын баарын баягы ишке тартылган блокпостто иштеген балдар, кыздардын баарын ошол жерден ушу Банецкийдин базасына текшерип атканбыз. Анан жанакындай бир уязвимый группалардан да кошуп ошол жерден текшертип атканбыз да. Бүгүнкү күнү мына аябай көлөм, иштин көлөмү көп болуп кетип, мына ушундайга келдик. Мына азыр бүгүн айтып атам, ошол пневмонияны бул проблема чыкты. Муну чечиштин бир жолун жанакындай полностью алгоритм жасап чыкканыбыз ошол болду. Фильтрационный госпиталь жасап, бүт могу кыйналган, бизге телефон чалгандардын баарын ошол жерге скорый менен тезирээк алып келип, жана биз айтып аткан ПЦР деген анализ деген убакыт талап кылып атпайбы? 2 күн күтүп калып атышат. 2 күн, 3 күнгө чыгып калып атат. Ошол маселени алып койдук азыр. Бүгүнкү күнү алып келип фильтрация кылып, ошол жерден эле анализ жасап, 1-2 сааттын ичинде жыйынтыгы чыгат. Бунда деген коронавирус бар, же болбосо жок. Жок болсо деген мына ачып, дополнительно ачып аткан койкаларга жаткыза алабыз. Коронавирус чыгып калган болсо, муну деген алып жерге тийиштүү дарылоону кетирип атабыз. Мындан тышкары жеңил түрүндө өтүп аткандарды мына үйгө коюп эле, ошого деген атайын консультант дарыгерлерди даярдап алып, бул маселени бүгүнкү күнү актуалдуулугун алып койгонго аракет жөнүндө айтып атам да.